Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул биз турган жер Ош областына караштуу Өзгөн районунун Куршев айылында турабыз. Бул жерде ушул таяк тартыш боюнча Азиянын 3 жолку, Кыргызстандын 3 жолку чемпиону Эктибар Сулайманова эжекебиз ушул жерде машыгып, ушул жерде балдарды машыктырат экен. Болгондо дагы өзүнүн үйүндө машыктырат экен. Анда эмесе кантип машыктырат, ошого сиздер менен чогуу күбө болсок. Кармадың арымда, көрдүңөр мына. Көрдүңөр мына, толуп кетиш керек ата. Түшүндүңөр мына. Мына. Көрдүңөр, кармагыла гана. Ким неме кармагыла. Основной бул колдун немеси, упражнениясы. Кармай, туру. Туру кылгызма. Мына, колду туру көтөрө. Туру көтөрө. Колду туру көтөрө. Тур. Gördün mü? Boşanda bunu kestin güçlü olur. Bayağı захваттачы балам. Gördün mü? Kest. Şunu немеге 30'ga çeyin jasan. Gördün mü? Kest. Только kest. Kest. Только kest. Jasagla. Tur jasagla. Anday kılma kızım. Gördün mü? Jasak. Gördün mü? Bundan karma alıyorsun. Aslan mı? Mine pis. Tayakta karmağanda mı? Gördün mü? Taftanla. Turu kızım. Arkarak. Pis diye. Bir-birine tip etmesin taşımayız. Turu jasagla. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жер ушул эч кандай бир спорт залы эмес, же болбосо спорт мектеби эмес. Бүгүндө жашаган Эктибар эженин өзүнүн ушул үй бүлөсү менен чогуу жашаган өзүнүн үйү. Мына туура балам. Эже саламатсызбы? Ой, саламатчылык. Келиңиз. Кандайсыз? Келип алдыңызбы? Машыгуу кандай өтүп? Машыгуу жакшы, эми күнүмкүдөй машыгуу. Эми ушул кудурети жетишинче ушул жерде үйрөтүп атабыз балдарды. Мына ушул бар тренажерлор менен өзүбүз барды тренажерлорду ушинтип мына көрүп турасыздар. Бардыгын колдо, мына трактордун дикстери. Ооба, бул обычный эле неме, стол. Аларды өзүбүз ошо бир жерден таап келип ушинтип кисти үйрөтөбүз бул жерде. Бул жерде мына станный көтөрүп атат, уулум мына Нуржигитим станный көтөрүп атат. Бул жакта белге тартуучу станокту өзүмүн байым жасап берген, өзүм интернеттен көрүп турупчу. Одо жолдошум ооба. Мен дагы байым деп сүйлөгөнү калптымдан аркыларга. Ооба, алым байым жасап берген, жолдошум адамна балдарды эме кылып атат. Бул жерде мына упораны көрүп атасыңар. Балдар буда ар бир тренировкага келген мезгилде 1 саат чуркаш керек буда өзү. Как положеначы. Ушул процесске келиш үчүн, Ооба, ушул процесске чемпион болом десе, ар машыгууга келгенде ар бир спортсмен 1 сааттан ушуда чуркаш керек да. Себеби бул чуркаган бул биринчи немеси да. Чуркаган бала сөзсүз утат да бул оюндачы. Жеңет. Чуркалса эмне болот? Чуркалса бул жерде травма алып калат да. Себеби башка эле спорттордо эле ошо алдын ала көнүгүү жасап алып анан ушул машыгууларды баштап турбайсыздарбы? Ооба, балдар көнүгүүлөрдү жасаштын алдынан 5 километр чуркайт. Чуркап келип, дыханиясын оңдоп, өзүнү баскандан кийин анан кийин аста-секин машыгууларыбыз башталат. Şunday. Bir. Çevranı ıslak ver. Bilimçi. Tartışkılar. Çurka. Zaşına koy. Бұл құрама команданы түзіп шыққан Сулайманова Эктибар Хашимжановна эжебиз. Бұл эжебиздин бұл команданы негиздөөчүсү, түптөөчүсү десек болот. Бұл эжебиз бұл командага көптөгөн эмгек кылды, көптөгөн мээнет кылды. Бұл мээнеттин жыйынтыгы дагы Кудайга шүгүр жакшы болуп келе жатат. Республикалык деңгээлде балдар катышып
чемпионатқа қатысып, ойындарға қатысып, местағы илешіп келіп отырады. Бұл сборный команданы түптеп негіздеп әрекет қылып атқан өзіңіздер деле көріп тұрасыздар. Спорт зал жоқ болса дағы, бұл Ош обласында мындай шарт ешкім түзіп бербейді деп ойлаймын. Бұл командаға еже өзі балдарды қанша бала болсын аз көп демей үйіне алып келіп чай беріп, кейбір күндері кеш қалып кеткен балдарды үйіне жатқырып, мынантип үйіне аз болса дағы шарт түзіп беріп, машықтырып, башқалардан спорт зал сұрабай, ешкімнен жардам күтпөйле, ушинтип үйүндө даярдап эле үйүндө машыктырып республикалык деңгээлге алып чыгып отурат. Бул эженин бул мээнетине, патриоттуулугуна жогору баа беребиз. Упораны көрдүңүздөр. Эми негизи жүрүңүз, мен сизге эми главный нерсеңизди көрсөтүп коюн. Өзү негизи канат болуш керек да, эми шартка байланыштуу мен акчам бул чынжыр. Бул канат биздечи. Кел. Кел кызым, улум, тынчтык чык. Мына ушунда балдар өзүнүн именно захват бул жердечи. Захват үчүн ушуга чыгат, канаткачы. Колду мындай бекем. Ооба, бекем кармаш үчүн, ооба. Бекем кармаш үчүн, ооба. Секин балам, секин, колуң сыйрылып кетпес. Ооба. Именно мону кармаганда, мисалы мына карасаңыз, буга чыккан өзү бир неме да. Колго өтүп кетет. Өтүп кетет да. Булчу. Бирок эми ушул шартка байланыштуу менин балдарым ушуга да чыдап тренировка жасап атышат да. Канатта бир канча турат да. Ооба, эми ал кымбат турат экен. Мен азыр пока ага неме чөнтөгүм позволять этпей төрт балдар алганычы, канат балдаргачы. Сизди ушунча кыйналып, ушунча адамдар чогултуп машыктырууга эмне түрткү болду? Мынча кыйынчылыкка өзүңүздү да түртүп атасыз. Себеби өсүп мировой уровеньде болушун каалайм да. Мисалы менин балдарым эми мирге барды, бирок Кыргызстандан уже алып калды да, байгелердичи. Мисалы мына Гел, Бектайыр гел. Мына балам кечегинде неменин универсиадага барып, мына мисалы Кыргызстандан уже экинчи местаны алып келди мо баламчы. Мо балам. Эми ушу ооба, жыйынтык болуп атат. Эми азыр Кудайга шүгүр барып уже Кыргызстан биринчилигине катышып калдык. Эгерде биздин залыбыз болсо, нормальный немеде балдар тренировка кылса, Кудай буйрса менин балдарым алдыга чыгып кетет эле да балдар. Ушу биздин көйгөй обычный шартыбыз жок да. Эми болгон шарт менен гана тренировка жасап атышат балдар. Ошо телегөрүүчүлөр дагы азыр мындай суроо салып атса керек деп ойлойм. Мисалы, бул жөнөкөй эле үй экен, ошол үйүндөгүлөр кантип атты экен депчи. Мындай жолдошуңуз, үй бүлөңүз мындай каршы болбойт? Жок. Мен биринчи очередде жолдошума рахмат айтам. Себеби мен 2017-ден бери ушул таяк тартышта болсом, жолдошум бир жолу бизге неме кылган жок, каршылык көрсөткөн жок. Даже менин спортсмендерим жетишпей калганда, эми полный бул жерде 12 категория бар да. 12 категорияны толуктап барыш керек да. Жетпей калган жерине жолдошум өзү барып тартышат да. Биз менен кошочу. Өзү көмөктөшүп. Ооба, көмөктөшүп. Себеби бүт муну тренажерлорду өзү жасап берип, себеби бул жерде мен өзүм балам дагы ушул кече Кыргызстандын немесине барганда 70 килограммдан биринчи местаны алды. Шамсудинов, Камчыбек деп, но Бектайыр экөө мен аябай сүйүндүрдү. Себеби менин балдарым ушул 2 жылдын ичинде Кыргызстандан ала эле келе да. Орунчу. Кечеги күнү барганда менин балдарым алганына мен ушунчалык менин менетимин мөмөсү берди деп аябай сүйүнүп келдим да. Эми ушул условияда болсо дагычы биздин немеси. 2017-жылдан бери катышып атсам дедиңиз да, бул 2 жыл аралыгында канча ийгиликтерди багындырдыңыз ана? Мен өзүм 3 жолу Азиянын чемпионкасы, Бектайыр немеге барыр. 3 жолу Азиянын чемпионкасы, 3 жолу Кыргызстандын. Эми
ушул нерсе аябай бат жетишиптизде кандай? бул эми бул ооба эми бул тренировканын немеси да, менети да. Себеби биз биринчи барганда Бишкекте тренировка кылганбыз да. Именно ошол маз реслингчилердин өзүнүн залында биз уулум экөөбүз тренировка кылганбыз ошол жерге барыпчы. Тренировка барып ушул мына ыкмалардын бардыгын ошол жерден үйрөнүп келгенмин менчи. Себеби мен өзүм специалистим физкультурник эмес. Мен медикмин балдар. Мен обычный айылдын фельдшеримин. Мен өзүмчү айылдын фельдшеримин. Ооба. Быйыл мына Кудай буйруса 30 жыл болду. Ушул Куршаптын больницасында, скорыйсунда иштейм, фельдшер болупчу. Данный моментте дагы иштейм ошол жерде. Демек сиз спортчуларды баягы травма мындай жаракат албосунда мындай жакшы өзүңүз билет экенсиз да, карап бол жакшы. Ооба. Ал жагынан ооба. Медицина жагынан мен балдарым өзүм жакшы карайм. Медицина жагынанчы. Кармагыла основной чуркайсыңар ады. Түшүндүңөрбү? Белемче, основной чуркагыла. Эми канатка кимин очереди жетти? Кел Бектайым. Канатка кел. Буга чыгып кетип атканда, бул билесиңер, канат эмес чынжыр. Этият бол, колуң сыдырылып кетпесин. Түшүп келатканда, мындай шашылып түшпөгүн, мындай сыдырыпчы. Кадимкидей эле шашпай, аста түшкүн түшүп келатканда. Түшүндүңбү? Давай, чык балам. Кармайбы же чыгып кете бересиңби? Давай, чык балам. Акырына чейин чык балам. Бирок этият кылгын колуңа. Билесиңер, бул канатыңыз жынжыр, колуң сыдырып кетет. Секин. Түшүп атканда дагы аябай секин түш балам. Колуң сыдырылып кетпесин. Азамат. Кел эми. Нуржигит, кел улум сен. Эми сен очередиң, кел балам. Чык кал. Кел балам. Азыркы эле эрежелер, а балам, а? Чык. Кете. Мен кармап турам балам, кете. Чык. Себеби seni karmap duram, nime de çıkı. Çık, akırda çen jettiңди, эми түшкөндө аста түшүп алам. Шундай ыктыбар эже биздин балдарыбызды, кыздарыбызды жакшы машыктырып мына Ысык көлдө, Жалал Абадта, Ошто, Бишкекте, Кара көлдө ушу биринчи, экинчи, үчүнчү орундарды алдырып келатканына биз ушу ыктыбар эжеге чоң ыраазычылык билгизебиз. Үйүндө мына өзү эч ким спорт залы жок. Başka жоқ, ушу үйүнө өзүнө жеке бөлүм кылып бөлүнүп, ушул жерине машыктырып балдарды, спортсмендерди алдыга өнүктүрүп, чоңойтуп атканына чоң ыраазычылык билгизем. Өзүбүз балдарыбызды алып келип, балдарыбызды өзүбүз тапшырып, ушу ыктыбар эжеге. Ушу машыктырып, жакшы чемпион болуп чыкса, ушу биз көтөрүлсөк, Кыргызстаныбыз көтөрүлөт да. Чет өлкөгө жөнөткөндө же болбосо борбордо өткөн ушундай беттештерге жөнөткөндө каржыны кантип атасыз? Каяктан аласыз? Биз каржылаганга келгенде кичине ыйлайбыз балдар. Эми туура көйгөйдү айтыш керек да. Себеби биздин айыл өкмөтүбүз Ташиев Алтынбек Аликович постоянно жардам берет магачы. Эми бул жерден Куршаптан биз болгону мен өзүм уулум, анан Алдияр деген уулум бар, ал армияга кеткендиктен бияка келбей калды. Бүгүн тренировкада жок да эми. Уулум ушул акчанын жоктугунан Россияга жөнөтүлгенмин, ал да ошон үчүн жок бул жерде. Региондон келген балдарымга аябай кичине кыйынчылык берип атат. Себеби булар азырга чейин өзүнүн чөнтөгүндөн барып келатышат, ата-энелердин чөнтөгүнөн барып келатышат буларчы. Себеби мен ар бир окуучум менен үйүнө барып өзүнүн ата-энеси менен беседе өтөм да. Беседе өтүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул баланын немеси күчтүү, бул баланын жолун тоспогула, бул бала келечекте аябай чоң чемпион болушуна мен ишенем деп ошентип ата-энелер менен барып сүйлөшүп келем да менчи ар бир үйүнө. Демек сизге ушул жерге келген окуучуларыңыз бардыгы мындай спорт үчүн жанын берген окуучулар экен да? Бул эми ошол шартка көнүп өздөрүнүн жанынан каржылап мелдештерге катышып, ооба. Бул Кыргыздын эң ак жүрөк мен балдарымчы патриоттору. Мындайча айтканда бул менин чолпон байларым да. Буларчы менин чолпон байларым буларчы. Себеби булар ата-энеси акча бере албай калган болсо, ошону эптеп алышат да ата-энесинен акчанычы.
буларчы ошончо Ата-энелерине да рахмат ушунча акча берип. ооба себеби биз мына мисалы мына ар бир баладан барып сурашыңыз мүмкүн, ар бирине интервью алып, себеби булардын өзүнүн чөнтөгүнөн барып келишет бул балдар. Сиздин ушундай шартта машыктырып атканыңызды көрүп, ушундай ата-энелер деле билет, айылдаштарыңыз деле билет экен. Ушул Куршаб айылынан бир мындай бизнес тарабында жүргөн балдардан жардам болбойт абы? Жок, пока жок. Мен бардым бир экөөсүнө, пока жок балдар. Жок. Чыгып калар Кудай кааласа. Эми силердин немеңерден кийин Аллага ушунчалык ишенем. Алла колдосун биздичи. Кудай кааласа. Алла колдосун бизди. Эже эми ушул мына таяк тартыш негизинен мына көп жерлерде жок, мынантип спорт залы деле аз негизиненчи. Кыргызстанда деле бизде Азыр түштүктө жок да булчу. Жок деле Түштүктө жок. койсо да. Ошонун эрежелерин телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп өтпөйсүзбү? Таяк тартыш бул өзү Көргөзүп, хорошо. Саламдашуу. Олор деген бул отур деген сөз. Олор деген. Бул якут тилинде. Якут тилинде. Бул таяк тартыш өзү Якутиядан келген оюн да булчу. Якутиядан келген оюн. Ошондуктан полный биз стартты якутча беребиз да. Олор деген отур, белем даярдан, че бул старт, тарт деген. Че тарт деген. Бул ошо Якутияда түптөлгөн, негизделген. Ооба, бул өзү немеге спортко. Мисалы ушул таяк тартышты илгери биздин ата-бабалар дагы тартыш ойнойт экен. Ооба. Тапан тартыш деп койчу экен, эсең. Тапан тартыш, камчы сап деп ойногон. Таягы жок эле тапандар менен мындай. Ооба, мындай. Ооба, тапандарын бири-бирине коюп тартышчу экен. Просто кийин ошол якуттар негиздеп чыгыптыр да. Себеби биз мындайда биздин Кыргызстан, биз эми ошол бизде тарыхын окуганда Кыргызстанда жазма иш аз болгон экен да. Аз болгон экен да. Ошону байланыштуу биздин көп играларыбызды башка мамлекеттер өзүнө освоить этип алып атат да. Мындай өзүнө кылып алып атат да. Себеби азыр сиз айткандай бул тапан тартыш деп айтылган, өзү негизи түбү бул кыргыздын оюну. Ооба, мен ошол алайда жашы улуу аксакалдардан кичинемде угуп калган жайым бар да. Тапан тартыш деп баягы улакчылар тартышкан негизи аш тойлордочу. Таягы жок эле. Анан кийин ошол сиз айткандай бизде жазуу аз болгон экен да. Бизде көбүнчө ооздон оозго баягы уламыш катары кете берген экен да. Биздин Кыргызстандын бир эле ошибкабыз жазмабыз жок болгон экен да. Вот ошолбуз да. Тарыхыбыз эң улуу. Дене тарбия жана жаштар башкармалыгына да, областтык дене тарбия жана жаштар башкармалыгына төрагасы Жолдошев Астанбек Далибаевичка чоң таазим айтамын. Себеби мындан бул жакка дагы бизге барганда аябай жолду ачык коюп атат да бул кишиче. Себеби быйыл айылдарды өнүктүрүү жана санариптик жылына мисалы апрель айында именно ушул бир тоонун башында Чалкойду айылында болду. Ошол жерге именно Астанбек Далибаевич өзү баш болуп барып бизге катышты да. Ушуга мен ушул кишиге дагы таазим айлап кетем да, эми рахмат айтам чоңчу. Таяк тартышта тренировка кылабыз, буга калса Кыргызстандын желегин желбиретебиз деген ниеттер бар. Биз азыр ушу эжекенин үйүндө залыбыз жок, эжекенин үйүндө тренировка кылабыз. Ушу Кудай калса жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Өзүм таяк тартышка катышканыма бир 5 ай болуп калды. Кудай каласа жакшы ийгиликтер бар. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй биздин кыргыз эли аябай баяу эле экенине күбө болдуңуздар. Ушундай улуттук оюндарыбызды башка бирөөлөр каттап, учурда башка бир өлкөнүн атынан чыгып жаткан учуру. Ошентсе дагы биздин Эктибар эжеге окшогон мыкты патриот эжелерибиз, мыкты патриот мекендештерибиз ушундай улуттук оюндарды даңктап, элге сиңирип, ушундай окуучуларды тарбиялап жаткан кези, анда эмес эмне дейбиз? Ушул эжекелерибизге, ушул Эктибар эжебизге даңк дейбиз, бали дейбиз.